Букаева Кызылгүл Султанбековна Жыргалаң айылынын айылдык ден соолук комитетинин жетекчиси болуп эмгектенемин. 2019 жылы бизге ассоциациясы тарабынан жугуштуу эмес оорулардын алдын алуу максатында чакан гранттар келип, ошол гранттарды сунушталган ал биз проектке катышып, ошол долбоорду утуп алганбыз. Утуп алып 2020 жылы ал долбоор ишке ашты. Проекти болсо биз ден соолукту чыңдоо бакчасын курууга деп өткөзгөнбүз. Анан ал ден соолукту чыңдоо бакчасы курулуп, азыркы күндө Кудай буюрса ишке ашырылып атат. Ал ден соолук бакчасынын курулган максатыбыз деле биз азыр өзүңөргө белгилүү болгондой кыймыл аракет аз болуп, көп элдер толуп кеткен, жүрөк оорусуна кабылгандар анан күнүнө 30 мүнөттөн кем эмес кыймыл аракет жасаш керек. Анан азыркы мезгилде болсо көп жаш келиндер, анан жашы өтүп калган улгайган адамдар үйүндө отуруп эле эч кандай мындай басып өзүнө аракет жасап ден соолугуна кам көрүүдө кызыкчылыктары жок. Анан ушул бакча түзүлгөндөн бери бизге элдин баары ыраазычылыгын айтып атат. Анткени келиндер келип балдарын коп коюп ойнотконго дагы бир бурчуна шарт түзүп койгонбуз. Алар балдары ушул жерге ойной берсе өзүлөрү басып чуркап, анан кичинеден болсо дагы ден соолугун чыңдап калды. Ошол эле мезгилде азыркы кичинекей жаш балдар туура эмес тамактанууга байланыштуу өтө толуп кеткен балдар болуп атат. Ал жерге балдар дагы кандайдыр өзүнүн ден соолугуна кам көрүп, ошол ойноп аткан мезгилде карап турсаң, турникке тартышып, ойношуп, чуркашып, өзүлөрүнүн ден соолугуна алдын алуу максатында пайда таба алып атышат. Кыргызстан айылдык ден соолук комитетинин ассоциациясына, ошондой эле жугуштуу эмес оорулардын долбооруна, ошонун жетекчисине биздин айылдын атынан, жалпы элибиздин атынан терең ыраазычылык билгизип, рахматыбызды айтабыз. Мындан ары дагы ушуга окшогон долбоорлор болсо, силер менен иштешкенге биз дайыма кызыктарбыз. Терең ыраазычылык билгизип, рахматыбызды айтабыз. Мен атым Курманов Шашен Карбаевич, ушу Жыргалаң айылынын тургунумун. 2002-ден бери жүрөгүм ооруп келаткан. Анан былтыр жүрөгүм кармап жыгылып, реанимацияда 1,5 сутка жатып, аман калдым. Анан ушу Бишкекке жазган, анан тонографияга тарттырсам, жүрөктүн главный кан тамыры 90% жабылып калыптыр. Анан ошого стент салдыргам. Мына диетада отуруп 1 жылдан бери ушу паркка келип пресс качать этем, турник асыламын. Мына азыр весим былтыр весим 84 килограмм болчу. Азыр Кудай буюрса 71,5 түштү. Көп басамын, движение көп кылам. Анан белим кез-кезде ооруп калчу. Аны ошо турник асылгандан алда көп жоюлуп кетти да. Эми ошентип өзүбүз кармасак болот экен, туура тамактандырып, туура движение кылсак. Анан чындыгында ошол бул илбой ооруну мындай диета кармап, убагы менен туура тамактанып, жеңил физический жумуштар жасасак, турник асылып, азыр Кудай буюрса жакшы, мына тың жүрөк мындай баары жакшы болуп калды. Белимде оорубай калды, буту колум оорчул, алда жоюлду. Инсандарга айтат элем, ушундай эме спорт менен заниматься эткиле, ден соолукту чыңдагыла, жашооңор узарат.